Урматтуу окурмандар, өзүңүздөр көрүп аткандай, бул түндүк түштүк альтернативалык унаа жолунун Баш Кууганды айылында турабыз. Сиздер көрүп турган бул жерге атайын Базарбаев көчөсүндө мына ушундай көпөрө курулган экен. Бул жерде тургундар дагы деле болсо түшүнбөй жатышат. Себеп дегенде ушунчалык бийиктеги көпөрөнү ушул жолдун өзүнө салынбай калгандыгына таң калып атышат да. Мына азыр көзүңүздөр көрөсүздөр. Машина түсүп кетсе ичинде кишинин баары өлөт да. Бул түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун Баш Кууганды айылындагы айылга кирип бара турган жолдун башына курулган көпүрө. Бул жерден элдин нааразы болушу өзүңүздөр көрүп тургандай түз кирип кетчү жолго кыйшыйган көпүрө Кытайдын China Road компаниясы тарабынан курулган. Бул жердеги эл жол боюнча кесипкөй адис болбосо да бул курулган көпүрөнү кандай маңызда курулганын такыр түшүнө албай жатышат. Себеби курулган көпүрө кыйшык бойдон туруп, аркы үйдү көздөй бет алган. Ал үйдүн жашоочулары бул жерге жашоого кооптуу деп жүрөктөрү түшүп турган чактары. Эмес могу. Вообще сабатсыздар жасаган. Могу карасаңар, могу жерде кыштын күнү могу КамАЗ кирип кетет да жөнүнөн аралап кетет да. Сетта улууча суу менен тең турбайбы? Мунун этеги кичине мындайраак кылып анан тиягы мындайраак кылса жолго түшүп болмок да. Бөк турат, могу карасаңар, могу ким кайсыз 10 минут бүтүп эмес могу чынбы? Эмнеси болсо да бул көпүрөнү кайрадан бузуп болобу же башка түз жолго ылайык кылып узартышабы, аны жергиликтүү айыл өкмөтү менен жол куруучулар билишпесе, азырынча айтып бир жыйынтык чыгаруу кыйынга турат. Жергиликтүү элдин айтуусунда ушуга окшогон кыйшык көпүрөлөр жолдун дугунан бийик салынган көпүрөлөр ар бир жолдун кесилишинен орун алган. Атайын Базарбаев деген көчөсү, Кардал көчөсү, Базарбай уулу Кардал көчөсү. Эми жол өзү ушундайынан түз келет экен да. Анан көпүрөгө чыгып көрүп жүрсөңүз кандайынан деп атат? Көпөрөгө негизи мурдакы көпөрөсү де болсо, мына могу жерде мындайынан кетмек да, мурдакы көпөрөсүн алды. Алгандан кийин бул жерде эмне курулуп атканын биз деле билбейбиз. Анан кийин келгенден кийин biz келсек, мына мондай кылып келейт деп. Мындайынан барып анан мындайынан бурулуш керек. Бул жерде мисалы үчүн эки тележкалуу машина өтүшү мүмкүн, КамАЗ. Анан бул жерден бурулганда мына бул жерден бурулду. Мындайынан кеткенден кийин бул деген үйгө жакын болуп калат. Же мындай түшкөндө деле үйдө сүзмө болуп калат да. Бияктын коросун бул жерге чейин келет экен мисалы. Кийин песка блок койсок ушул жака чейин коюлат да. Тозулат экен. Тозулат. Анан кийин булар деген мына чейин белги кылып кетишти. Бул жерге чейин белги кылып кетишти. Мисалы үчүн бул жерден мондайна машина деле килейген КамАЗды өткөзүп көрсүн. Бурулуп чыга албайт. Же мындайдан түшкөндө деле мындай түшө албайт. Может, кандай случай болот белгисиз да. Соо киши деле муну сүзүп кетет. Эч гарантия эч ким бере албайт да бугачы. Бул жерден да чыгып кетөбү? Бул жер бийиктиги мынчалык суу келбейт. Мындай толтура суу келбейт да. Мынча бийиктикти эмне эметишет билбейм. Бул курулганына уже көп болуп калды. Баягы күнү келгенде айттык, чоңуна чейин кайрылдык. Анда деле эмне деп чечим чыгарышат билбейм, анысынчы. Айтсак алар деле эметпейт. Кайра мындай жолго ылайыкта салалы дешкен жокпу? Бузуларын айткан жок, бузулбайт дейт. Муну жерге эле улайбыз дейт. Улаганда деле кайра деле биягы калып калса, мисалы үчүн ар кандай машиналар өткөндө тиянан кайра эле сүзмө болуп атпайбы. Муну вообще эле алып туруп эле жылдырыш керек мындайраак кылып. Бул мындайынан салыныш керек болду. Мындайынан салыныш керек. Жолду карап салыныш керек. Жол биякта турат. Бул болсо эми биякта карап турат. Айыл өкмөттөн кайрылдыңарбы? Айыл өкмөттүн дөбөлөрү эмне деп атат? Айыл өкмөттүн тиешебиз жок деп, айыл өкмөт деген баягы күнү чалып, баяда бир ай мурун чалганда айыл өкмөт тиешебиз жок деп аткан да. Анан кийин ошо курулуучуларга кайрылгыла десе, курулуучулар болсо баягы күнү үчөө келди. Үчөө келгенде үчөөнө башка тилде сүйлөшөт экен, котормочулар менен келип сүйлөп берди. Сүйлөп бердик, анан кийин алар да түшүнгөн жокпу, өткө тартып кетишти. Эмне деп эметишти билбейм, тинтип түстөп атышкан. Түстөп атканда токтоттук да. Анткени деген бул түстөлгөндөн кийин бул өйдө көтөрүп коюшат экен, көтөргөндө баары бир по-любому тиги үйгө кирме болуп калат. Карапайым бирөөнүн үйү кетет, ал менен кечинде түндө бирөө сүзүп кетсе эмне болот? Мындайынан жол өтөт деген жокпу случайно силердин үйүңөрдө алып? Жок, ал үйдү алып жол каяка барат? Нары көстө айдоого эле кетпесе. Негизи жол мына өзү любой киши көрсө жол биякта. Баары мыйзамдуу үйүң. Мыйзамдуу эле. Жол кетсе мына могу жол менен кетет да, бир эле. Бул жерде устолба деле турат. Устолба эсле устолбаны сүзсө мына бүт свети жок калат бир айыл. Мурдакы көпөрө мындан жапысыраак, кичирээк болчу. Могу жерден бул жерге чейин турчу. Ушундай эле капталдап турчу, э? Мындайдан турчу. Машина чыгып кетчү. Мындайынан түз машина чыгып кетип жүрчү. Убагында суусу ушу жерден эле өтчү, бирок муну даңкайтып коюп койгон. Му менен да бир суу келбейт. Муну жапысыраак кылып салып,
Анан кийин мурдакы ордуна эле койсун көпөрөнүчү. Өзүңөр деле көрсөңөр могу жер аябай эме болуп атпайбы? Бийикчи. Анан кийин бул жерден КАМАЗ өтөт байке десең төлөйт да дейт. Төлөгөнчө эле мисалы үчүн көрбөй калса Силер ким канча төлөйт? жашайсыңар? Мисалы кооптонуп кечинде уктай албай жатасыңар да бирөө келип машина Жок, балдар бар да, балдар бүт көчө тамаа жатабыз.